Саламатсыңар балдар. Адеп сабагы. Бул сабакта жаңы тема менен таанышабыз. Ал тема терс таасирлерден сак болуу деп аталат. Телевизорду көрүүнүн да өз маданияты бар. Телевизордо ар кандай нерселерди көрсөк деле боло бербейт. Балдар, силер телевизорду көргөндө бардык берүүлөрдү эле катары менен карай берип, убакыт коротпогула. Себеби силердин жашыңарга ылайык келбеген фильмдер кайсы гана каналда болбосун толуп кетти. Аларда мушташ, мыкаачылык, бири-бирин атышуудан башка жакшылыктуу нерсе көрүнбөйт. Анын баары кайрымсыздыкка, ташбоорлукка, өзүмчүлдүккө, кара ниеттүүлүккө үндөйт. Силер чет элдик коркунучтуу кинолорду көрө берсеңер, уйкуңар качат, коркой баштайсыңар. Сабакка көңүлүңөр чаппай, ооруп калышыңар да мүмкүн. Ошондой фильмдерди көрүүгө кызыкпагыла. Балдар үчүн берилген берүүлөрдү акыл эмгегине үйрөтүүчү, улуттук адабиятка, маданиятка, илим-билимге тиешелүү көрсөтүүлөргө көңүл бургула. Чет элдик жеңил модаларды сокур туурагандан сак болгула. Улуттук ар намысыңарга бекем тургула, эмне тилиңерди урматтагыла. Силер менен бир текст окуп көрсөк, кунт коюп угуп отургула. Телекул деген бала бар. Бул баланы эмне үчүн телевизорго байлап коюшканын ойлонуп көрсөңөр. Кээ бирөөңөр дароо эле түшүндүңөр. Бул сүрөтчүнүн фантазиясы. Же апыртмасы дейсиңер, кээ бирөөңөр. Бирок телевизорго байлап койгондой анын алдынан кетпей, тикирейип карагандан тажабаган балдар араңарда бар. Албетте бар. Мисалы, менин классташым деп айтчуңар. Телевизордун кулу же телекул деп айтса да болот. Телевизор дегенде бүт сабагын унуткан, эс алдырбай денесин чарчап келсе жумуштан. Кой, токточу дешсе эгер, бети башы бырышкан. Көргүн десең жылмаят. Күн чыккандай булуттан. Телекулга айланган мындай атты ким уккан? Азыркы учурда компьютер маалымат алуунун булагы катары элге кызмат кылып жатат. Компьютер аркылуу жалпы дүйнөдөгү жаңылыктарды өз учурунда тез билүүгө, ар кандай суроолорго жооп табууга болот. Жаштардын илим-билимге умтулуусуна, таанып билүүсүнө, рухий жан дүйнөсүнүн өнүгүшүнө шарт түзөт. Ал эми компьютерди туура эмес пайдалануудан адамдын көзү көбүрөөк жабыр тартып, жакын арадан көрбөй калуунун коркунучу туулушу мүмкүн. Мындан тышкары, китепти жатып же нормалдуу аралыкты сактабай окуу, телевизорго жакын отуруп көрүү сыяктуу себептер да ден соолукка өз залакасын тийгизбей койбойт. Кээ бир мектепте окуучулары ар кандай компьютердик оюндарга кызыгуу менен кирээликке убактыларын компьютердин маңдайында өткөрүшүүдө. Ал оюндардын көпчүлүгү балдарга терс таасирин тийгизет. Ошондой эле үй тапшырманы аткарууга убактылары калбай калат. Компьютердик оюндарга да көп кызыга бербей, убактыны үнөмдүү пайдалануу зарыл. Адепсиз иштен алыс бол. Терс жорукту туураба, тескери жолго баспа. Азыркы мезгилде массалык маалымат каражаттарынан телевизор, радио, газета, журнал, китептер, үгүттөлүп жаткан уятсыз, жаман сүрөттөр, телевизордон такай көрсөтүлүп жаткан бири-бирин атышкан коркунучтуу фильмдердеги киши өлтүрүүлөр, ташбоордук, зордук-зомбулук, мушташ, мыкаачылык, кайрымсыздык адамдар тез жолго салышы мүмкүн. Айрым жаштар чет элдик моданы сокур туурашып, ага берилип, улуттук ар намысты тебелеп-тепсеп жатышат. Чет өлкөлүктөрдүн жылтырак-жылтырактарына алданышууда. Жалган жасалма окууларга, диний секталарга, кыргыз элинин адеп наркына туура келбеген жат нерсе катары карай билүү. Алардын таасирине азгырылбай, ичтен бекем болуу зарыл. Улуттук сыймыкты жоготпоо, ыймандык адептик ар намысты бекем кармоо. Чет элдик модаларга сын көз менен кароо зарыл. Чет элдик арзан миссионерлерди ээрчип кеткендер балким өзүлөрүнүн адашкандарын билишпейт.
Чет элдик арзан буюм теримге, ызы-чуу салган музыкалык жеңил агымдарга кызыгуунун аркасы барып улуттук дөөлөттөрдү унутууга алып келиши мүмкүн. Жосунсуз жоруктардан алыс болуу силердин милдетиңер. Улутубуздун алдыңкы жөрөлгөлөрүн туу тутуп, адеп аклагыбызды таза алып жүрүүгө көнүгөлү.